Адам только кнопканы басат, а могу робот ошону тууралап туруп кесет да. Жакын арада Кыргызстанда робот хирургтар операция жасай баштайт. Бул тууралуу белгилүү хирург ортопед Сабырбек Жумабеков билдирди. Дарыгердин айтымында ал жакында эле Кытайга барып, робот хирургтардын иштегенине өзү күбө болуп, операцияга бирге катышып келген. Тагыраагы Жумабеков өз сөзүндө Кытайда робот хирургтарды чыгарган 9 заводу бар экенин белгилеп, албетте адамдык фактор биринчи орунда кала берерин, бирок робот хирургтардын операцияга катышуусу бүгүнкү күндүн башкы талабы экенин айтты. Ал эми азыркы тапта өлкөгө роботторду алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Каражат булактары такталгандан кийин алынып келинет. Биздин ортопедия травматология тармагында робот хирургтардын киргенине көп эле жыл болуп калды. Бул биринчи Америкадан чыккан Да Винчи деген робот. Биринчи ошо тизе муундарын алмаштырган да, ошого колдонулат да ал робот. Азыр ал роботтун баасы өтө убагында өтө $10 миллион башталган болчу. Анан мындай бай мамлекеттерде гана болчу да мындай роботтор. Европада бар, Америкада бар мисалы. А бүгүнкү күндө азыр роботту көп мамлекеттер чыгара баштады. Ошол эле Кытайда азыр 9 завод чыгарат экен. Ошондой эле Сабырбек Жумабеков аталган робот хирургтардын өзгөчөлүгүн жана негизги аткарган кызматы тууралуу да учкай айтып берди. Белгилүү хирургдун айтуусунда, операция учурунда хирургтар кнопканы басып турат, ал эми калган сөөктү кесүү сыяктуу иш-аракеттердин бардыгын роботтор кылдаттык менен кесип даярдап берет. Тактап айтканда, робот хирургтар сөөктөрдү кылдаттык менен кесип, кыймылдардын жогорку тактыгын камсыздайт. Себеп дегенде дарыгер белгилегендей, адам болгондон кийин сөөктү аралап, өз колу менен кесип жатканда кандайдыр бир мүчүлүштөр кетип калышы мүмкүн. Ал эми роботтор ката кетирбей, татаал операциялардын тоокелдиктерин азайтат. Адамдык фактор бардык жерде болот. Анткени баягы терисин кесип, муунду ажыратып, сөөктү ажыратып, анан баягы бүт баарын даярдап берет да роботко. Робот тек гана баягы сөөктөрдү кесет. Мисалы, адам өз колу менен кескенде, пила менен аралаганда, баары бир человеческий фактор деген болот экен. Адам колу онда кыймылдаганда 1-2 миллиметрге баары бир биздики погрешность болот экен да. Ондай жылып кетет пила, мындай баары мындай 100% мындай совпадение, стыковка болбойт экен да. Баягы расчеттор мененчи. А робот кескенде один к одному кезет экен да. Бүт менен ошол компьютерден анын баары алдын ала компьютер менен иштеп чыгалат. 3D модель сыяктуу иштелип, компьютерден, томографиядан, анан компьютерден алып чыгып даярдап туруп, анан кийин баягы роботко киргизет мээсине. Анан роботтан ошол баягы кандай киргизсе, жанагы компьютерский немелер, айтишниктер, ошону анан кийин робот ошондой жагдай менен анан кезет да. Кытай медицинасы дүйнөдө алдыңкы орунга чыкканы баарыбызга белгилүү. Мындан улам ортопед травматолог Сабырбек Жумабеков Кытайга өзү менен бирге жаш дарыгерлерди алып барган. Алардын бири жаш дарыгер Максат Айтымбетов. Ал Кытайдагы чоң ооруканаларга барып, алардын шарттары менен жеринен таанышкандан кийин суктанганын жашырбайт. Кытайдын клиникаларына бардык, госпольницасына бардык. Госпольницасы абдан чоң экен ал. Арде 6000 пациент жатат экен бир больницада. Ошо 6000 орундуу больницанын 1200 травматолог ортопедия экен. Кытайда 4 күн жүрдүк. 4 күн тең ошо больницаларында жүрдүк, 4 күн. Операцияларын көрдүк. Робот помощник операцияларын көрдүк основном. Биз ошолорду көрөйүн деп барганбыз. Бизге робот ассистент операциялар өтө аябай жакты. Бизге да ошондой роботтор болсо экен деп каалап жатабыз. Аны агайыбыздан суранып атабыз, что бизге ошондой робот алып келсеңиз жакшы болот эле деп. Белгилей келсек, белгилүү хирург Сабырбек Жумабеков Кытайга барган сапарында алар менен бир катар келишимдерге кол коюп келген. Анын алкагында эми биргелешип кадрларды даярдоо жана жаңы техникаларды бири-бирине көрсөттүү, үйрөтүү жана окутуу сыяктуу иштер алып барылмакчы. Атап айтканда, жаш дарыгерлер тажрыйба алмашуу максатында жыл сайын бир айга Кытайдагы ооруканага билим алмашуу максатында барып турушат. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.